Белгилүү журналист Баткендин булбул үнү Улукбүй Амирова тирүү болгондо бүгүн 44 жашка толмок. 8 апрель анын туулган күнү болчу. Тилекке каршы аны шумажал арабыздан эрте алып кетти. Ал кыска өмүрүндө бир топ жакшы иштердин жарчысы боло алды. Коомчулукка жакшы таасирин тийгизе тургандай кылып иштеп кетти деп ойлойм да. Албетте кайрымдуулук иштери бул Баткен шаарынын ичинде биринчилерден турат деп эсептейт элем мен. Жеке пикирим. Бирок ошондой болчу да. Туулган күнүңөр менен. Амированын Баткендеги Салам радиосунун түптөлүүсүндө эмгеги зор. Радиодо катардагы алып баруучу катары эмгек жолун баштап, дээрлик 20 жылын обого арнады. Жетекчилик кызматты аркалоого жетишип, аталган маалымат каражатын заман талабына жараша өнүктүрүү үстүндө иштеди. Натыйжада Салам радиосу көз карандысыз маалымат каражаты катары медиа мейкиндигинде өз ордун таба алды. Салам радиону Салам медиа кылам деп көп максаттары бар эле. Бир эле мына Баткенде эмес, бул Фергана өрөөнүндө, Өзбекстан, Тажикстан, Кыргызстан ушул Фергана өрөөнүндө Салам медианы чоң медиа холдингке айлантам деген өзүнүн пландары бар эле да. Улукбүй Амирова Баткен шаардык кеңешинин депутаты болгон. Ал аймакта орун алган көйгөйлөргө кайдыгер карабаган, элдин социалдык абалын жакшыртууга, аймакты ар тараптуу өнүктүрүүгө ынтызар жан эле. Улукбүй ар бир чакырылыштагы ар бир каралган маселеге толугу менен баш оту менен кирип, алдын ала даярданып барат эле ошол сессияга. Ошол маселени акырына чейин жеткирип, кийинки сессияда ошол кабыл алынган чечимдин кандай аткарылышына чейин кызыктар болуп, аягына чыкчу эле да. Улукбүй айым иштин көзүн билген, ийгиликтүү ишкер да болчу. Ошол эле учурда муктаждарга жардам колун сунган кайрымдуулук иштеринин уюштуруучусу болду. Өрүкзардын булбулу, чыгаан журналист Баткен элинин сыймыктуу кызы Улукбүй Амированын артында бүгүн тоодой эмгеги калды.